Урматтуу достор, түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен азыр деген Ала Бука районунун рай борборунан Тону көздөй кеткендеги 45 километр алыста. 45 километр алыста жайгашкан Көксерек айыл өкмөтүнүн Кош Болот айылынын Каңды участкасында турам. Мындан мурун кайсы участкага бардык эле? Карабелес, Мындан мурун Карабелес участкасына барганбыз. Мен азыр Каңды участкасында турам. Каңды участкасында жана 2 солдат болчу, азыр 3 солдат болуп кетти. Каңды Карабелеске кирет дер, Карабелеске. Каңды мыяга Каңды. Каңды участкасында турам. Кайсы күнү? Аба, аты фамилияңызды айттыңыз. Алимбек Жанышбек. Так, Жанышбек Алимбек байке. Мен азыр биринчи кечирим сурап коем. Бияка турасызбы байке? Кечирип коюңуздар. Мен зарядым түгөнгөндүктөн машинага зарядтап, машинадан түшкөнгө болбой атат. Бир аз телефон заряд болгонго чейин күтүп туралы деп ойлосок, эшикте шамалда жергиликтүү жашоочулар тоңуп кала тургандай болуп атат. Ошондуктан мен машинада отуруп байкелерден маалымат алганга аргасыз болдум. Шамал экен аябай бияк. Жаныбек байке дедиңиз, Жанышбек байке айта бериңиз. Кайсы күнү эмне болду? Жанагы бала каякта жүрөт? Мага бир немени көрсөттү эле, видеону көрсөттү эле. Бул өткөндө Байке катыраак сүйлөңүз, жакыныраак туруп катыраак сүйлөй бериңиз. бул неме алганда бул жер биздин Көксерек айыл өкмөтүнө караштуу жер болгон. Бул тере Ким сүйлөп атат? Акырындак сүйлөсүн. Угулбай калып атат. Жылдардагы биздин балдар кеткен мал жайып неме кылып жайыт катары колдонуп келген. Азыр якындан бери Өзбекстан келип солдаттарын коюп, бул биздин жерибиз деп неме биз сатып алганбыз деп неме кылып атканда. Мен өзүм Айбек насосный станцияда начальник болуп иштейм. Могу жол менен өтөм мен. Насосный станциягачы. Биз ошондо, мисалы оятта чегара тактаган бардыгы өз нугунда, могу жерди кырга келгенден кийин граница такталбаганда биягы. Такталган сеткасы бар ден. Такталбаган биягы, надагы Айбек тону такталган. Неме Ан өзбектер келип биздики деп кетип, мына азыр солдаттар турат. Ооба. Öyle болуп туруп алып, биздин солдаттарды пограничтерди буяка эч качан жолотпойт да. Бул бир жумадан берки болуп аткан, губернатор өзү дагы келип кетти. Неме келди, район акими Бектур келди. Бирок чечилбей атат. Акимдер жаңыбы? Жаңы зам аким эмес, ол убактылуу, жүйө аким. Жана видеодон көрсөтсөң? Коюп бергеним экөөнү тең. Ошону Эме мыйзам чегинде чечсеңер жакшы болот эле. Ооба. Ошону мыйзам чегинде неме. Аба, сиз канча жашка чыктыңыз? Мен 66 жашка. Бала кезде ушерде жүргөнсүз да? Мен бала кезим ушерде туугам, ушерде. Биздин жерби? Мына балдардын аркасында турган тоолор биздин жерби? Биздин жерлер болгон мулчу. Анан тетигине мына азыр кырдачы 3 солдаттар турат. Ооба, 3 солдаттар турат. Өзбектердин 3 солдаттары турат. Ошол Ошол кыр биздики беле? Биздин жерлер болгон. О, чокко чейин биздики болду. Качандан бери булар туруп алышты? Чоккуга. Бардым, Өзбекстандын границасына 15 күн. Зым тарткан, мындан 3 километр жактан. Арт жагында боевой техникалар менен турат. Каерде? Мына адырдын ар жагында. Неге? Боевой техниканы эмне кылат экен? Азыр олорго тополон чыгарса мен атпаймын. Зымды тартып, границаны аныктап, будан бир 10 жыл мурда такталган ошо өзбектер. Эми баягы кыргызды башмырттап келип, биз кыргыздарды басып алабыз деп. Азыр мына өзүңөр көрүп турадыңар. O yerде 3 солдат, o yerде 3 солдат. Артында военный техникалары менен бүт нерсе келип турду да. Биздикилерчи? Биздикилер да келишип турго. Биздикилер да келген, биздикилер турат.
Турат эми. Азыр о Качандан бери туруп калды ошо биздин солдаттар? машина Булар келгенде бери турат. Мурда да келип жүрүшкөн эми. Чачмадан жүрчүлөр. о машина жол туруп ошол жолдун нар жагы уже граница чечилип бүткөн. Нар жагы Сиз бала кезде чечилип бүткөнбү же кийин чечилдиби? ол 5 жыл болуп калды чечилгенине. Себеби Кыргызстандан келген комиссия Бишкектен метрине коюп Ажеп деген участкабыз бар биздин. 145 метр үлүс жерлер бар. Ошол тон чечилген. Ошол тоонун артына чейин келген. О, кыз алган биякта турган тоо ошол биздин границабыз. Бияктан барганда көрүнгөн жак биздики, көрүнбөй калган жак Өзбекстандын немеси. Жок, бала кезде ошондой беле? Же андан бери өзгөрүлдүбү? Өзгөрүлгөн жок. Оор уже точно чечилип бүткөн да. Биякта чыр жок, Биякта чыр жок, талаш жок. Майдан бери, 7 жылдан бери точно ошо курдун. Siz o yakta aytpang, çeşit bitken. Ne yakta aytın hazır? Азыр мынагы спор болуп аткан жер мына жер. Азыр жанышпай экен, мыяк сүйлөсүн. Касарык. Айта бериңиз. Касарык бар. Бул жерде дагы бир маселе бар. Бул эми сай соңунда Чус районуна Галаба совхоз түшкөндө ечкичилик деп. Анан кийин биздин Кыргызстан территорияны онда Москва болгондо башкарган. Ечкичилик совхозу кылат деп биздин границаны берген олорго. Бул келишиммен болгонбу кандай болгондун убактын билбейбиз. Одан тышкары биздики азыр мына одан 3 километр жакта зымып өстөр тошкон. Зым тозулган. Тозулган. Биздин элден эч ким барган жок о жерге. Эмнеге тозуп атырың деп. Эми олар тозуп алышып туруп өзүнүн границасы. одан бери дагы 3 километр кирип келип атыр да. Акыркы 91-жылкы союз тараганда ушундай мыйзам болгон. Ар бир республика өзүнүн союздун кандай граница ошолдон калсын деп. Ооба. Енді бұлар ошолдон калбастан дагы бизге кирип келип атыр да. Туура айтасыз. Бизди канча жери салып Жанагы видеону көрсөтүп койчу. Азыр урматтуу достор, ушул жергиликтүү жашоочулар өздөрү тартып алган видеону көрөлү да. Маалымат бере бер, бул эмне? Эмне болду бул? Бул ушул Кайсы күнү өткөндө эмес, числосу? кайсы 11 күнү болгон окуя. 11 февраль? Булар уже брой станок машиналарын алып келип уже булар жумушту баштаган учуру. Бул жакта элибиз көрүп, анан тополоңго келгес, мына бул жерде өзбектин солдаттары келген учуру мына элге каршылык кылып, алдыбызды тосуп. Бул жерде негизи Кыргызстан. Ушул жерде болгон, а? Дал ушул жерде ама. Дал ушул жерде болгон мына. Өзбектин солдаттары же. Кыргызстан жеринде өзбектин солдаты же брой станок машинаны алып келип ишти баштаган. Эми кийинкисин көрсөтө бер. Мынакей могул жерде иштешип атат мына. Түз көрсөтүп. Машинаны алып келип алып, эмне кылып атат? Жерде уже ташты изилдеп аныкташып аткан учур да бул жер. Брой станокта жерде уже жумуш баштаган учур. Yerдің астында Эмне керектүү зат бар ошону изилдеп аткан учур да. Буровая машина бул. Брой машина. Жер чукуп Ташкенттен. Ташкенттен келиптир ошо атайын ошол эмес. Биз токтоткондо элибиз ушул тополоңго келип иштеген техниканы алып кеткиле деп каршылык көрсөттүк. Ошол күнү 11 февраль күнү. 11 февраль күнү. Кайсы жерде турду машина? Кызыл чокун жанында. Кызыл бер жагында турган. Ал биздин жерде? Анан солдаттар эмне деди? Солдаттар элибизге каршылык көрсөтүп уже токтотту. Керегинче барышты ушу жакындапчы биз. Барышкандан кийин анан бизден да чоңдор келишти кийинки күндөрү. Ал жака өтпөй эле сурачы. Биздин чегара бул жакта деп айтышты. Мурда ал биздик болчу да. Мурун биздин солдаттар ошол чокуларда жүргөн. Биздин жер. Тетиги азыркы өзбектин солдаттары турган чокуда биздин солдаттар жүрчү. Качан мурда? 15 күн мурун ушу тополоңдон мурунчу. Анан кече күнү тополоң чыккандан кийин булар уже Кыргызстан солдаттары бул жака өткөн, өзбектин солдаттары уже келишип алды бул жерге. О, тиги чокунун аркы жагында зым тартылган негизичи. Ал нар жагында зым тартылган. Кайта биз ошол жерге барып зымдан мындай видео обращение кылайлы десек, бизге уруксат беришпей койду. Өзбектин солдаттары уже ал жака өткүзбөй койду, ошо зым түнү артатайлы. Канча километр жерибиз өттү деп
далил кылып президентке кайрылайлы десек, бизди башка өткөрбөй койгон. Ошол менен элибизди бул жактан өзүбүздүн чоңдор токтотту, зам акимдери келип. Ошол менен эл эмне болду? Бир жан аксакалдар бирден жөндөн токтотуп калды бул чегара боюнча маселени. Азырчы менчи байкелер тетиги 3 солдат турган, өзбектин 3 жоокери турган чокуга жакын барсам эмне болот? Атабы. Могу жерден өтө албайсыз. Ушул турган жерден нары өтө албайсыз. Өтө албайсыз. Бизде чегарамы? Моундай кеткен чегара. Азыркы келген жолубуздан нары чегара. Керек болса Өзбекстан солдаттары немеден гранитадан метраны жолда 400 метрден артыктап жүрүш керек. Азыр бирөөңөр сүйлөңүздөр. Айта бериңиз байке. Олар жүрбөйт. Сиз сүйлөңүз. Мына жердин азыр жердин астында металл бар да. Таш, ракушняк, травритинди, известняк деген. Мынага кызыл чопо турат го. Бул да строительный немеге кирет. Кымбат болуу. Краскага кетет. Шуларды гана талашып атат да, булар акырын өстүрүп чыгат. Заводду курган. Бизге кымбат болуу да бул. Өтө кымбат болуу. Шифовать этсе, ракушняк. Кошулган гүл чыгат. Травритник жанагы жерге төшөйбүз го. Ошондой металлдар чыгат. Эмне үчүн деген буга чейин биздин кыргыздар ошону жасаган эмес? Ошого таң калам. Эч ким ойлонгон эмес. Жок бизде. Эми ошол жердин астында сиз айткан кембайлыктар бар экенин билип туруп биздикилер берип коюп атабы? Бул жер качан өтүптүр? Мына 15-февралга чейин эле тетиги Депутаттар тастап берген. Ол коюпчу. ошондо эмне ызычы көтөрбөдүңүз? Аллахта элге кабар жок болот. Эмне үчүн 17-жылы алынган жерге азыр неме кылып атышат? Билбеди ошо, биз ошону Енді ушул күндө келип алып туруп азыр таш кийип 5 жыл болду. кеткенден кийин Bir 5 hadis kelген. Tekşerim. Ошондо туруп калды. Кызыл чопон эмне керек бар? Бул эң кымбат балуу. Краска dedi. Вообще кийин неткенде какой-то bir нерсени аралаштырганда бул краска болуп чыгат экен да. Өчпөйт, өмүр бою турат dedi. Кымбат балуу. Таш кечке жүргөнбүз, ташта төрткө бөлүнөт, азыр унутуп калды. Бул да кымбат болду. Бул жердин астын казып кирип бериш керек деп болчу. Биздикилер буга чейин келип Негизи бул жердин берилишине биздин өкмөттүн деле айлык депутаттардын деле жанагы кабары жок экен буданчы. Кабары жок экен. жакыныраак туруңуздарчы. Негизиненчи. Бул жердин ушундай ушул жака өтүп кетишине мына айыл өкмөт деле элдик депутаттар деле алиги жок экен. Кабары жок экен. Кеше жакында келип неде картасын жайып отурганда түз келип карта бияка бурулганда чындап элдин кыжыры келди да. Ошондон келип баштаган нерсе бул нерсечи. Эгерде ошол кырдан тозуп туруп тоскондо деле эл мынчалык көтөрүлгөн эмес да. Булар келди дагы оны түз келди да Салтан ушул жайыкты кошуп уруп атпайбы, жайыкты кошуп атпайбы? Түз кеже түзөткө деп мисалы түз эле границасы мененчи. Азыр мына биз турган жайыкты берип салганбы? Ушул жайыкты мушу кырга спорный жер болот. берип койгон да, ушул жайыктычы. Бул жайыкты 30-40 гектар жер бердичи. Керек болсо бул жерге 200 кочолуп чыгырган план бар да мисалы. Жаш балдар чот эми семени башка болот, бияка чыгып отурсузда жакшы болот. Ак топурак эмесе жакшы жер берчи. Ташы дагы аз экен. Ак топурак жүндөн Бул жерге арпа эгилген экен. Илгери эгилген ата бабаларыбыз эгип жүргөн, арык бар болчу. Кийин кандайдыр бузулуп арык бузулуп калды, суу чыкпай калды, жайыкка кошуп калды. Муну азыр кете билип атабыз, эч ким кунт койбаган. Эгер бизге мүмкүнчүлүк берсе, ары жеберди, биз да коргонуп чыгайлы ушунун сары. Yer gerek de işte. Erteğin bala çakası östüğünde, nevreler östüğünde, çevre östüğünde, erteğin bir yere koysak, kaçır yalar apar bağı olabız. Sonra aytasın. Эме, байке сиз айтып атпайсызбы тиги эме депчи? Баягы айыл өкмөт, акимдер билбейт экен деп, ошондо ким чечип атат бул жерди? Муну азыр пока эл өзү чыгып атат. Булар өткөндө байланыштуу өзбек тарап ушундан келип границаны бияка татканы үчүн. Ошондо эл билип атпайбы? Ошо бизге түшүнүү берип атыр. 2017-жылы 5-октябрда 5 сентябрда кол коюлуп өтүлгөн экен деп атпайбы? Ким кол коюп атат билбедиңизби?
эми Атамбаев тарабынан болгон дейм ошо Атамбаев бул жерде Атамбаев Сооронбай Жээнбековдер болгон негизичи. Эми билинип атат да ким болгонучу. А картада бул спутникте бир точка катарлы көрүнөт экен бул жерлерчи. Ооба. Ата алдына келбеген да бул жерде ким баш отот деп чоңдор баш отпойт да биз жөндөчү. А ушунча жайыткан билген жок олор элечи. Сап колду койдуруп берди да. Ушунча келечи. 5 yıl murda bir vertolyot uçup жүрген şurada bir 3 gün жүрген. Тилден айланып. Биздин самолет бу? Биздин вертолет бу? Ошондо булар сызылган. Картаны ошондо чызган болуш керек да. Кайра кел. Айылга төмөндөп айылдан нары барган бийиктеп кетип, кайра төмөндөп келип учуп. Мен таң калдым. Биз бизге эмес бу. Кайра ушул жака карап кетет, кайра келет. Эми кайра карап нарда чону сүрүп атыр мисалы ал жерде ошондо карта бар илгери Өзбекстан болгондо атпайбы? Айыл гыжырын кетирипчи. Илгери Өзбекстан болгондо Өзбекстан болгондо бул жерчи. Алар жерде жашаган эмес да, билбейт мисалы үчүн. Биздин чоңоттор болгон, чоңелер болгон мисалы үчүн. Эмне иш кылганчы, ушуга иш кылгандар үчүн айтып бергиле бизге мисалы үчүн. А биз ошону каздан мисалы ошону улап эмне айтып атат негизинен. Ошол далилдеп тасдыктап айтып берчү карыяларыңар барбы аксакалдар? Бар азыр айылда калды же алар. Айылда калды, олар бияка чыга албайт чынчына келгендечи. Эndi олордуку мына картада мисалы үчүн 60 жылкада Өзбекстандык болуп, Өзбекстандыкка биздики деп турганбыз. Онда биз кокон талашыбыз керекти. Кокон кыргыздыкы болгонбу. Эмне ошондойлор туура келе беребиз. Туура. Биз ел саурдуулугу ошо түгөнүп барып атыр да. Туура айтып атасыз. Картага сүйүштүрөбүз. Алар өтүп келсе боло берет экен да. Биз өтүп барсак болбойбу бизге? Кагазын чыйып алып берген бизге деп Биз жер алмашат дейт. Кыргыздын өзүнүн жери менен Кыргызстандын өзүнүн жерин алмашабыз биз. Мындай болбойт да. Мен бийликтегилерге өтө терең кайрылат элем. Эми не только солдаттарга жерлерибизди кесип бериңиздер. Ошо бизде туура эле оружие берсин. Жерибизди коргойлу. Айлыгын төлөп берсин. Ошол кол коюпчу. 17-жылдын 5-сентябрда деп атасыңарбы? 5-сентябрында кол коюп берген чиновниктер өздөрү ушул жерге бут басып келдиби? Онда укту. Олар 2 жип менен келип туруп кара берсе, түшүп өздөрү Өзбекстанга өтүп кетиптир да. Жакыныраак туруңуздар. Анан кийин шоферлор силер кете бергиле, биз через касаң кете берсе жөнөтө берген экен. Бул сөздү уктук, бирок канчалык чындык ал бизди билбейбиз энди. Көрүп факт жок деп сиздер. Канчалык чындык, канчалык Эми ошол парламент чек ара маселеси парламент аркылуу чечилиш керек болуш керек да, мыйзам боюнчачы. Аны ошол кол коюп берген, добушун берген, макулдугун берген парламенттеги чимкирик парламенттин депутаттары ушул жерге басып келдиби бирөө жарымы? Жок, эмес. Бирин да көргөн эмес. Вау, келбейт. Жок, эжеге картаны чийгенде өзү негизи эки элдин ортосунда бир кызычылык болуш керек да, эки элге пайдалуу болгон нерсечи. Мына келишим болуш керек да негизичи. А биздин өкмөт тараптан эч ким болбогон экен бул жерде чийилгендечи. Чийилген эч ким болгон эмес да. Депутаттар ошол. Жок дегенде келип турган жерде билбейбиз отпойбу? керек эле. Жергиликтүү депутаттар анан Бишкектеги Алар өмүр басып келбегендер. Аксакалдардан кош керек эле. Могу жер биздики деп белгине коюп кийип керек. Булар белгине койгон жок, эч ким чыккан да жок. Эми бизге келип жергиликтүү бизге кыйын болот. Ошондой болот да. Эжеке эртең биз мал жей албайбыз, билергечи. Мал жей албайбыз, эгин эге албайбыз, ал бир кезигенечи. Эртең боюнча мисалы Кудайга шүгүр, союзга караганда жашоо жакшы. Негизиненчи союз эчесе кылбаган мисалы үчүнчү. А союзга караганда азыр адамдар эмне кылганда кылып болот да. Мисалы сууду тартып, масасына коюп суу тартып, бийлеп эге берсек болот мисалы үчүнчү. А союздун күч жетпеши мүмкүн. Ура азыркы деңгээлдеги адамдардын күчү жетет да бул нерсегечи. Ошого мындай бир чек араны тез арада чечип берсе жакшы болот эле бизгечи. Чек ара калсын, ушул жайыктарыбыз калсын. Эгерде биз этти албаса, бишин албаса ушул байлыктарыбыздычы бизден кийинки бир акылдуу муун келсе, Кудай кааласа, элдин пайдаларына ишейт деген ойда бучу. Мурда деген арпа эгилип жүргөн экен. Эмне үчүн азыр арпа эксе болбойт? Эгилген эже азыр Кудайга жерибиз көп, башкабыз көп. Мисалы үчүн эми азыр Кудайга эми ондой деңгээлде эмес, жерди элек эмес, жайыт маселеси. Кыргыз эмне мал мененбиз да бизчи. Ооба да. Малыбыз биринчи жайытка дагы керек. Туура. Эми жайытыбыз турган жакшы да. Бул кышкы жайыт да. Бара эми жайытыбыз тарый берсе, бул жерден билбейм элдер
Bir жылдан кийин кашарыңар Yer no kaşar dalap. Келип келерде тең бир жака көчүп керек турат. Mına uşul Graysan gördüyor mu? Uşul turgan jeriңер o Tuşulus'tan Özbekistan Graysa'da o kara topu deyip koyan. Başı Özbekistan. Bir uçuru gelet men oy jurtum boyunca. Uşul жерден эле түз уруп ошо Graysa тосуп коюшу мүмкүн буларчы. Биякты болду. Булар бекеринен ушунда Бири-бирине өтүп кетиши үчүн, мындагы уруп коюшу мүмкүн буларчы. Bir uçuru келгендечи. Ошо Наркметте кара тоодун баарында сүрүп тегистеп койгон ошол жердечи. Түз уруп койгондо кашар деле калбайт, ылдык калдамак деле калбайт. Вообще болуп калбай калат кыска ажек өтүп кетет да. Ажек деген жерибиз бар. 285 гектар жерибиз бар ошол жердечи. Жерлерибиз бар. Ажек элдин үлүшү. Алар да өтүп кетиши мүмкүн бир кезге келгендечи. Ушуна шалак кылып кое берсекчи. Туура. Азыр ошон үчүн Дан деген жер бар. Ал жерде үлүшүбүз бар. Мен жакынкы кезде бардым. Өтөнчү жердеги жашаган тургундар айтты. Көп каналдан ары өтсөңүз сизди иттин санары атат dedi. Өтө албайсыз үлүшүңүз dedi. Ничек өтө албайм? Биздин акыбыз бар. Өтүп көрүңүз dedi. Мен калп эле бетим жууганча канал бардым. Сразу кандай жол мени көтөрдү. Кайтыңар арткызды. Аттанам. Мен бетим жуу албайм. Чаңды чарчадым, сүлкейин. 2 мүнөт уруксат dedi. Колум жууп, бети колум жууп. Тигиле койдум мен карайсың аттадым. Кайтартың артыңа dedi. Бара албай койдум үлүшүмдү. Үлүшкө жолду жаап коюшуп атабы? Тосуп коюшуп атабы? Тосуп койгон. Аяка эмне экчилеңиз? Неме жерими көрүп будай эгилгенче. Будай эктирип келейин дедим эле. Өтө албаганда кантип экебиз эми? Жөндөн налог төлөп атабыз эми. Апей. Эмне кылабыз эми аны калган? Үлүш жериңерге өтө албай Өзбектин солдаты автомат такаса. Ошого чейин энди сиздер ошо Жакыныраак туруңуз, жакыныраак туруңуз. Алыстан келип неме кылып келгениңизге чоң рахмат. Биздин ушу элдин көйгөйүн Ташиев менен ошо Садыр Жапаровго жеткизип бердиңиздер. Өтө эл ыраазы болот эле. Чечип берди. Ушу биздин ошо айылдын немесин көйгөйүн чечип берди, өтө жакшы болот эле. Ошо силерге чоң рахмат. Калсын да. Силерге рахмат, чоң келди. Мына жаңы өкмөт келди, а? Марипов деген келдиби? Депутаттар, Чимкирик депутаттар келдиби? Келген жок. Азиз Турсунбаев келдиби? Келген жок. Пирматов келдиби? Келген жок. Караны да көрбөйбүз. Ордуна убактынчалык коюлгандар экен адам. Пирматовдун кереги деле жок. Zamı geldi, gubernatörün zamı geldi. Adam yok dedi. Чимкириктер эми эртең шайлаңарда келет да. Мен шайлап көргөн мен тактап кетип. Ошо келгенде маселеңерди чечкиле да, шайлабай койгула да. Себеби деген алар деген жанагы Ойгондук го. Мурда уйкуда жатканда келди. Ким экени? Кече 11-февралдан башталды да. Буга чейин эч ким билген эмес да берди. Eldi kavur yok. кетип калган. Bu Sadır Japarov'a getiş gerek. Biz 11. fevralda baktığında yaşatmadık, baktığında bolunca yaşatmadık özüsü. Bayağı baktı, oşundan önce baksıp kovadık mı? Bayağı düydürünge düşüyor elderi. Oşundan önce tıştık bu kaldı da ne kızıkçı. Sününgüsü böyle maldan artık. Bularda işeniş yok. Şimdi basıp uyku ölük menen beraber. Ukta otunda basıp girip gelse yetkin buga garantiya бере албайт жергиликтен. Туура айтасыз. Эми урматтуу депутаттар, эми жаңы келген Өзбекстин президент Камчыбек Ташиев, эми биздин дагы көйгөйүбүз бул жерде жашагандан кийин ар бир адам өзүнүн көйгөйүн айтат. Биз дагы чырылдаган себеби бул жерде жайытыбыз бар. Бир жагында чек арабыз жылып келип атат, ошондо чыркырап атабыз. Эми сиздерден суранат. Ал жакта отуруп бизден бул жерде шайланганча убадан бердиңиздер. Эми шайланып алдыңыздар. Эми убаданы бир чече турган убакыт келди эми. Келиңиздер, мына жерде элдин көйгөйүн чечип берип кетиңиздер. Бизди чырылдатып бербеңиздер. Бул чырылдоо бизди үнүбүз жетпей атат сиздерге. Урматтуу депутаттар, президент, урматтуу келиңиздер сиздер. Бир чечип кетиңиздер. Биздин могу жерде жүргөн солдаттарыбыз дагы чек ара кайер деген билбей калды булар дагы. Булар да бирөөнүн баласы. Булар дагы аябыздар.
Биз дагы жылдагы үнүбүздү угуп коюңуздар. Мынау Депутаттар келиңиздер. мынау автомат көтөргөн бою узун, орусча айтканда здоровый өзбектердин солдаттарына караганда биздикилер кичинекей жаш балдар экен го. Мен азыр көрдүм. Ооба. 15-16 жаштагы балдар го. Алар эмне кыла алат? Жок, булар энди Эми ошол чек ара кайтаргандар мындай бойлуу жанагындай автоматты бир эмес миллион жолу көтөрүп атып да көргөн профессионал болуш керек деп эсептейм да мен. Чек арада тургандар ошондой адамдар болуш керек, ошондой солдаттар болуш керек. Бизде гражданский балдар катары истерликтер көп. Айылым көтөрсөк булардын. Андай балдар бүт байдын балдары. Алар службага барбайт да эже. Бизге ошо карапайымдын элдери ошо кичине кыйналып өнүп Жо мен айтып атканым жанагы аскерге жаңы барган жаш балдарды чек арага жөнөтүп коет экен да. Жок, чек арага деген аскерге жаңы келгендерди эмес. Баягы тажрыйбалуу такшалгандарды жөнөтүп чек арада Контрактный службадагылар жөнөтүп. ошондой кылыш керек деп эсептейм. Тетиги 3 солдаттын экөөсү калды. Ооба, бирөөсү жерде басып жүрөт. Эже булар көрүнүп турган. Жакын келди мына. Аркы жакта баягы машиналар менен Көрүнбөгөнү көп. Ишенбесеңиз, ушундай жүрүп көрүң эле. Ушундай эрип жүрүп көрүң эле. Азыр ауылдан чыгат, кумурсканы саңар жабылып чыгат. Ачык мен билем булар. Ой, мен Өзбекстандан 2 жол пробал көрдүк да. Тимине жабылат. Оно тогор согушкан экен, 2 жол согушуп ошо тогор. 10 жыл мурда тет. Ошондо чыкты буларчы. Солдаттар келип, ит кыргыз келе деди. Итти чыгаратам. Уже миномет менен чыккан. Автомат иттери менен. Ичимиз бар алган жок. Как оратам, колун баары жөн жок. Жүзүм менен карап отуруп. О, адамдар эми келип атат. Кандай болот? Ошондо чек кагам. Ким ал? Элдер эми келип атат. Эмнеге келет? Элдер мындай. Бишкешкөн карапайым элдер. Көппү? Жок, токтор келет. Айыл башчы. Айыл башчылар ким? Айыл башчы бек алып койгон. Айыл башчы келди ал? Ошону өзүм да бир интервью алып койсом. Жүргүлө анда айыл башына баралы. Келди. Жакындап калды. Отуруп турабыз, пауза Отуруп турабыз. Менин телефонум заряд машинадан алып атат да, анан болбосо түшөт элем. Майлы ошо татайын. Зарядым түгөм калбадыбы? Эми түшкөндө айлаганча турабыз. Азыр жооп беребиз. Элдин тагдырын чеченип келген сиздерге рахмат. Жок. Байке, мен маселе чечпейм, тагдырды чечпейм. Чече турган чоң кызматта эмесмин. Мен болгону сиздердин үнүңүздөрдү коомго, бийликке жеткизейин деп келдим. Маселе чечүү кызмат болгондо келип туруп өзүмөн нары бери чечип коет элем. Силердин ыйыңарды угуп отурбайчы. Сен наракка турсаң, мен жака тур, мына жер биздики деп элечи. Күнүнө ойлонуп турасың. Сетканын нары ыргытып тур, давай, короче. Дуят суда деп туруп эле. Тарс каттуу сүйлөп коет элем. Чече турган кызматта эмесмин да. Тигине. Рахмат. Майда. Чечейин деп келгенсиң. Рахмат, ошончалык келген. Чечилишине себепчи болуп калышы мүмкүн. Куда каласа. Буюрса Ошо Кудай. камчек ташип мен эле Садыр Жапаровго жеткизсеңиздер, элдин көйгөйү кичине бир желеси болот. Телевизорлорго да чыгарасызбы? Мен азыр түз эфирде Facebook'тан чыгып атам. 123 адам түз эфирде көрүп атат. Мен азыр суранып кетейин да. Достор, түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова буга чейин деген мен айтканмын, Ала Букага чек арага кетип атам деп 11 февралда ушул 2021 жылы Ала Бука районундагы Көксерек айыл өкмөтүнүн Кош Болот айылындагы Кара Белес, анан бул Каңды участкаларында өзбекстандык жоокерлер келип өздөрүнүн темирлерин орнотуп, чек араны зымдарын тособуз деп бастырып кирип келишкен. Ошондо деген жергиликтүү эл, керек болсо ошол өзбек солдаттары машинасы менен келип, жерди изилдеп башташкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул участкаларды 2017 жылдын 5 сентябрында азыркы биздин Чимкирик парламент добуш берип 99% менен ушул жерлерди өткөрүп берип койшкан экен Атамбаевдин малында. Октябрда президенттик шайлоо болду. Ошо президенттик шайлоого 17 жылы
даярданып атканда, элди алаксыган маалда парламент ушул долбоорго, ушул маселеге байланыштуу документтерге добуш берип, кол коюп, чечип коюштур. 11 февралда ушундай окуя болгон. Ошондо деген жергиликтүү жашоочулар чогулуп келип, 4-5 айыл чогулуп келип, анан жанагы солдаттарды токтотуп коюшкан, ызы чуу салганда токтогон. Азыр ким келди? Кана айыл башы. Айыл башы келиңиз. Жакыныраак турасызбы? Мен телефон заряд алып атты эле. Кандайсыз? Аты жөнүңүздү билсем болобу? Шабдан Сейитбек атым. Кошбот айылынын айыл башы. Атыңыз Шабдан, э? Шабданов Сейитбек. Сейитбек байке, менин атым Алтын Арыстанбекова, мен көз карандысыз журналистмин. Анан жанагы чек ара маселеси болгондо кайсы жер деп жергиликтүү тургундар тартасыңар дагы, ютубка чыгарып бересиңер дагы, кайсы жер, кандай, эмне болду, маалымат жок да. Анан кийин деген мен билдим Баткен эмес экен. Себеби дегенде мен Баткенде Аксайды, Көкташ, Аксай деген айылдарына барып, чек ара маселесин иликтеп жүргөн журналистмин. Мен аякты жакшы билем да. Анан жери окшошпойт да, бул Баткен эмес дедим да менчи. Анан ойлондум, логика менен ойлондум да, Аксы дагы Өзбекстан менен чектешет эле деп, анан кийин деген өзүмчө ойлодум, ушул Аксыга, Алабукага барып келсемби деп. Анан Айдеркенге барып келатам, азыр жолдо келатам, анан кийин кой чек арага кирип, 11 февралда эмне болгонун, ушул Алабуканын Көксерек айылында эмне окуя болгонун билейин деп келдим. Буга чейин жанагы мына жерде Исмайыл деген бала турат, ушул Исмайыл деген жигиттин үйүнүн жанындагы кыр турат го. Ошо кырга келип, өзбек солдаттары бир 30 солдат келип, ошол жерге чек араны белгилеп туруп, анан кийин зым тособуз дегенде, тоже жергиликтүү тургундар каршылык көрсөткөндөн кетип калышыптыр. Аны мен тарттым, түз эфирге чыктым. Түз эфир бүтө электе 5000 адам көрүп койду. Аны да ютубка жүктөйм буюрса. Анан эми баягы журналист келгенден кийин мен болгондой кошпой кемитпей түз эфирде айтып аткандыгыма байланыштуу. Бул жакта дагы тартыңыз, бул жакта да ушундай болгон деп атат да. 11 февралда машина келген, жерди казып, жердин астындагы кен байлыктарды изилдөө иштерин баштап калган экен, эң чалгындоо иштерин баштап калган экен. Биз келип ызы чуу салсак кетти деди да. Анан айыл башы катары сиздин оюңузду дагы угуп коеюн да. Мен ошо бир жерде баш өзү мияка мал багып чыккан балдардын эмесинен чыккан, алар бияка малын бакса, солдаттар, Өзбекстан солдаттары чыгып кайтаргыла малыңарды. Ушул жерге мал кайтарып чыккан. Мына биз турган жергечинби? Ошо дөңдөргө солдаттар турган жерге. Кайтарышкан биздин территория деп. Бул биздин территория, өзбектердикиби? Илгеритен эле биз эми эс тарткандан бери билебиз да, бу жерде биздин аталарыбызга чейин мал багып жүргөн. Жакыныраак тургуз. Мал багып биздин территорияларда бир. Илгери ошо сайыстын убагында эмне жерде Сумсар Ош каттам жолу бар эле, стратегиялык жол. Сумсардан Ошко через Өзбекстан автобус каттап турган. Студенттер, иштегендер. Ошо жол баарында эле ошол жактарга биз мал багып, даже мына тоолордун ар жагына чейин барып келип, мурда азыр базар чыгарып сүт Алабукадан болуп калды, мурда сайыстын убагында Өзбекстандан болгон. Ошого каттап биз канча жол барып, ошо алыста, анча эле алыс эле. Эми жылдан жылга зым сетканы тартып койду, ошо зым сеткага чейин барып мал багылып кайра келчү эле. Эми жакындан бери уже мияка чыгышып калды, анан ошодон элдин нааразычылыгы ошодон чыкты да. Жылдан жылга биз жака жылып келип калды деп. Эми ушул тетиги кырда дегенчи азыр эки жокер турат да, өзбектердин эки жокери турат. Эми алар ошол турган кыр кыргыздардыкы болчу да, ошол жерге мал жайып эле чоңойгон балдарсыңар да, чынбы? Качантан бери буларга өтүп калыптыр? Şu hem bizim elin bilgeni yakında ele oldu da, şu bir ayın içinde bildik de. Murun bilmegemiz, hem can kart adres sekretler soldu onu. Murun bular ötkön emez, gelgen emez. Gelgen emez, şu bir aydan beri şunday içeriye çıkışıp kaytarışıp kaldı. Айыл башы катары кимди күнөөлөй аласыз ушундай ызы чуу болуп түшүп калганыңарга? Эми буга эми биз мурунку бийликте ойлоп атырбыз, эми азыр бирдемке деп айтыш деле кыйын. Эми
мурунку бийликтен кол коюлуп калган элдинге эме кылбай деп эми ушу биз жашаган жергиликтүү эл деле билиш керек эле да. Ооба. Карта каерден сызылат, каерден өтөт. Хотя бы жергиликтүү бийликке билдириш керек эле, өкмөткө же айыл башчы депутаттардыгы арасына кошуп комиссияны. Ооба, туура айтасыз. Аны эч ким билбей эле чызылып калган да карта. Бул Атамбаевдин убагында болгон деп атат. Анык биз деле билбейбиз да. Ана ошо кечеги зам губернатор келип, органдын адамдары келип, МВД начальниги келип, элди чогулуш кылып, пока бияка чыкпай тургула. Өзбекстан тарап менен дагы сүйлөшүү болду, алар дагы чыкпайт, чалгындоо иштерин дагы жүргүзбөйт. Силер дагы чыкпай тургула, пока чечилгенче жакын араларда чечебиз деп убадасын берип, элге чогулуш кылып кеткен. Тез арада чечишке аракет кылабыз деп. Чтобы ошо биздин пользабызга чечкенге аракет кылабыз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткен да. Ошону эми жыйынтыгын күтүп атабыз эми. Качан келебиз деди? Жакын араларда деди, эми точно белгисиз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Айыл өкмөт не деди, акимият не деди, депутаттарыңар не деди, рай депутаттарыңар не деди? Депутаттар эми кече ошо айыл өкмөттө ачык эле сессия болгон. Айылдын тургундары, каалоочулар барып катышкан. Ана ошо депутаттар менен элдер биргеликте сүйлөшүп, ошо кайрадан кайрылуу кылып жогору жака ушу маселени неттерак чечишке аракет кылайлы деп жыйын өткөрүштү да. Ошондо деген мен байкелерим сөйлөшкөндө айтып атат да, тиги айыл өкмөт, башкалары неме билбей калгандагын, анан бүт бардык нерсенин бардыгы Бишкектен чечилген депчи. Бизде деле ошондой маалымат бар. Эми азыр чындыгында билбеген да, өкмөт дагы, депутат дагы, айылдын тургундары эч ким билбеген да. Билсе бул маселени мурун эле козголмок эле да, эгер билсечи. Ошо билбеген үчүн мына жакын арада булар келип биздики дегенден кийин анан эл наразы болуп чыкты да, 11 февраль күнү. Айыл башы катарычы байке сизге эме баягы жергиликтүү тургундардын айтымында 2017 жылдын 5 сентябрында парламенттин депутаттары ушул нерсени чечип коюштур деп атат да. Ошол боюнча сизде маалымат барбы? Туурабы, туура эмеспи? Ошол боюнча менде толук маалымат жок, эми бирок азыр интернетте жүрөт, бир эмени списокду чыгарып коюптур, ошо депутаттардын списогун. 100 депутат катышкан экен, ошодон 99 макулдугун берип, бир каршылык берген экен, Никитенко деген депутат. Ол деле анык маалымат эмес, эми мен ошо интернеттерден көргөнүм да. Эми кимге ишенесиздер? Эми ушу бийликтегилерге ишенебиз да. Тез арада ушуну чечип берсе. Ташиев өзү келип чечип берсе. Эми кирип алган адам кайра чыкпайт го. Чыкпайт. Эми Ташиевден үмүт кылып, Ташиев ол кезде Ташиев больница делер да. Ошо келме чечилбейт деген ой бар мен. Кудайга кеп калдык, эми кеп калса Кудай кылса жакшы болот бардык эми чечилет деген. Баткен кетти. Чечилет. Үмүтүбүз Ташиевден энди. Анда ал киши бияка келиш керек да. Өзү келип жеринде чечип кетсе жакшы болот эле. Көрүп. Керек Кудайга Баткенге деле бардыгы бизге деле керек Кудай калса. Өзү келмейинче чечилбейт да. Анын келгени жакшы Ташиевдин. Ошол келип чечип берсе жакшы болмок. Се бул тегисти 200-300 адам учаскага берсе болот да. 200-300 бил чет бергечи. Кудай калса. Өзү келсе жакшы болот Кудай калсачы. Бул жерде ого берип, ояка берип койсок билбейм анан жатак болот. Түү жакшы болбойт да. Жүрөгү берсең алып койсо өтө эле кыйын болуп калат. Бул бийликке деле үмүт калбай калат эгер бери өткөзсөчү. Ишенич калбай калат да. Негизиненчи. Ошол. Депутаттар келбей аталар эми. Чоң рахмат сиздерге. Айта турган сөздөрүңүз болсо айтып калыңыздар. Болбосо сиздерге рахмат келгениңизге, бийликке жеткирип барганыңыздарга суранабыз. Рахмат эжеге. Ишиңизге ийгилик. Месолт болуңуздар. Рахмат чоң. Tinch болуңуздар. Bir tasarruyla жерди сатып берип. Эми ким не болуп басып келип келет? Тиги эме тартып жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Себеби дегенде Бишкек билбесе, силерде эмне болуп атканын билбей отура беребиз да биз.
өзгөчө бийлик билиш керек. Биякта эмне болуп атканын, ким эмне болуп атканын, кандай окуя болуп атканын билиш керек. Эми ал жерде бийликке жетип өтө кыйын да. Алар да билбейт. Ошону айтам да. Бияка журналист эле келбейт экен го. Jurnalist kecha qanot kuniga ketdi. Biz yetmey kaldık da negizden. Gel lan. Al saltır dedi. Şu 46. Silikon üstüne al saltır attım da. Эмнени дейт? Jurnalist gelgen eken. Бергерек келип дейт. Şuradan dedi özü. Bunda jurnalistler gelgen da. Каяктан келишиптир? Жалаваттан келип. Жалаваттанбы, Бишкектенби? Жалаваттан, Жалаваттан. Анан могу чегара боюнча да сүйлөгөн да, эмнеде аксакалдарчы. Ошолордун 46 салттыр. Алар Сүйлөгөн сөздөрүн 46 шыпыр да биз көрдүк да. Алар чыгарган материалды көрдүңүздөрбү? Кайсы канал экен? Azatlık emez mi? Жок, Кыргызстан может. КТР. Не только журналистер күн эмес да. Элдин талабын алып чыккандан кийин аларга тийбеш керек. Чоң рахмат. Чегарада бекем туруңуздар. Мына чегарага кайдыгер эмес инсандар, кайдыгер эмес патриоттор турасыздар. Бул силердин жериңер, бул биздин жер, Кыргыздын жери. Ошол жер 1 метр дагы өтпөш керек, кетпеш керек. Бирок деген жанагындай айрым саткындардын айынан ушинтип биз анча мынча жерлерибизди алдыртып коюп атабыз. Анан ага унчукпаган, байкем айткандай, биз эми ойгондук дегендей ага унчукпаган жоош эле экенбиз. Бирок эми буюрса мындан ары дагы жакшы болор. Аны үчүн биз ынтымакта, биримдүү болушубуз керек да. Сиздердин биримдүү экениңиздер мага жакты. Биримдүү болуп туруңуздар аягына чейин. Анан бул маселе боюнчачы мен сиздерден суранам. Мен номерлеримди, WhatsApp номерлеримди жазып алыңыздар дагы. Эмне окуя болсо тартып үлгүрүп мана мага WhatsApp'tan жөнөттүңүздөр. Тартып WhatsApp'tan жөнөттүңүздөрбү? Тарап берип койбойсузбу? Бар бекен. Не болсо жоктор эме, жоктор да бар. Жок, алыңыздар, мына визиткамды алыңыздар дагы. Анан WhatsApp'tan мага видеолорду жөнөттүңүздөр, макулбу? Макул эжеке. Видеолорду жөнөттүңүздөр дагы, анан маалымат менен чогуу жөнөттүңүздөр. Болбосо мага миллион видео келет да, эмне экенин түшүнбөйм да. Голосовой кылып туруп маалымат жөнөткүлө. Алтынай же баланчанчы күнү баланчанчы саатта момундай нерсе болду дегиле. Мен коомго жеткиргенге аракет кылам. Бийлик көрсө көрсүн, ошол мен бөлүшкөн видеолорумду, силер чыгарганымды көрбөсө көзү көр болсун. Эң негизгиси башка жакта жүргөн биздин мигранттар, биздин Кыргызстандын аймагында жашаган элибиз көрүш керек да. Ушул жерде Ала Букадагы Көксүрөк айыл өкмөтүндөгү Кош Болот айылынын Каңды, Кара Белес участкасында болуп аткан окуялар жөнүндө элди мен кабардар кылып турушум керек. Рахмат. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Каңды участкасына келдим. Алыста турган өзбек жоокейлерин дагы тарттым, жергиликтүү тургундардан интервью алдым, суроо бердим, жооп алдым. 11 февралда ушундай окуя болуп кеткен экен. Элдин чырылдап чыкканынан бир аз убакытка токтотуп коюшуптур. Кандай максатта эмнеге токтотушту билбейм. Же болбосо терстирели, иликтейли деп ойлошсо керек. Мүмкүн уже чечип койгондур. Бир аз тынчыганда кайра баштайбы? Ким билет, аны эч ким билбейт. Бирок мен ушу жергиликтүү тургундардан сурандым. Кандай эмне болбосун, кандай мыйзамсыз иштер болобу, жергиликтүү тургундарга болгон ок атуу болобу, Кудайым сактасын андан. Эмне болсо дагы мага WhatsApp'tan видеону жөнөтүп, маалымат менен чогуу жөнөтүп коюңуздар деп айтып, суранып койдум. Кандай маалымат болсо мен сиздер менен бөлүшүп турам. Менден алыстабаңыздар. Ушул Алтынай Арыстанбековага жазылыңыздар дагы. Ушул түз эфирди сөзсүз бөлүшүп коюңуз. Түз эфирди бөлүшүп коюңуз, элге жетсин, бийликке жетсин. Ушул Көксүрөк айылынын, Кош Болот айылынын тургундарынын суранычы, талаптары, койгон маселеси бийликке сөзсүз жетиши керек. Ташиевди талап кылып атасыңар келсин деп, суранып атасыңар, келсин ал киши, келип маселени чечсин. Аксайга барды, Баткенге барды. Анын жыйынтыгы кандай болду мен көрө элекмин, себеби дегенде жолдо интернет жок болуп атат, сиздер менен жүрүп мен маалыматым жок болуп атат. Анан кийин
силерге да келсе бир жаңсыл кылып кетсе жакшы болот эле. Силер дагы тынч отурбай атасыңар. Качан эмне болуп кетет деп, түшүнбөйм. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, группаларга таратып коюңуздар. Кимдин кандай группасы болсо баардыгына таратып коюңуздар. Ушул эл билсин, эл көрсүн. Чек арадагы абал тынч эмес экенин баардыгы билиш керек. Чоң рахмат.